Арбаңыздар адабияттын ышкыбыздары. Белгілі жазуучу Аман Саспаевтың «Кайнене аңкемесі». Айылдағы жаштардың бири Самый аскердик милдетин өтөп келген соң өз айылындағы Закеш деген кызды сүйүп калды. Кары картаңдар буга көп кошулган жок. Анткени куда сүйүктүн алыста болуп, алыстан сыйлашканы жакшы. Төркүнү жакындын төшөгү жыйылбайт дейт эмеспи? Бирок кыз да, жигит да өз сүйүүлөрүн эски ишенимге моюн сундургусу келбеди. Кыздын туулгандагы аты Зайракан эле. Бойго жетип кадыр баркы ашкан кезде аны бардыгы Закеш деп эркелетишчү болду. Закеш кечинде жасана баштаганда энеси дагы күзгүнүн тушуна келет. Кечинде жасанып кайда барган жатасың? Дейт энеси кызынын эстүү көзүн карап. Күкүнүн үйүндө бүгүн кыздар жыйналып, бир аз отуралы дедик эле деп коет Закеш. Кып-кызыл калп айтып жатканына күйүнбөйт. Эгер чынын айтып, баланча жерде мени Самый күтүп турат, ошого барам десе, ал калп айтканынан да жаман көңүлсүздүк жаратат. Ошондо да эне жүрөгү сезет, бирок унчукпайт. Ал Самый күнү кечке жумушта болгон аз келгенсип, түн жарымы деген кезде гана үйгө кайтат. Кайда жүрдүң деп сурайт анын энеси. Ичинен бирдемени сезет. Эмне айтар экен деген кыяз билдирет. Балдар менен эле болдум деп кайпактайт Самый киного барганын айтып. Киноңор жакшы бекен? Жакшы экен деп Самый ыңгайсызданат. Энемдин тапкан кызың жакшы бекен дегени го деп ойлойт. Ортодо 3-4 ай өттү. Самый Закешке үйлөндү. Биздин элдин салты боюнча жаш келин түшкөндөн кийин аны кайнене белгилүү убакытка чейин кээде 1-2 балалуу болгуча кармайт. Ушул убакыт ичинде үй ичинин иштери жөнүндө бардык жагынан сабак берет. Эгер энеси кызына үй оокатын начар үйрөткөн болсо, кайнененин колунан толук табат. Самыйдын ата-энеси уул келинине ооз күйдү көшөгөлөп, жатаар үй кылып берди. Бирок жаш келиндин эркинирээк жүрүшүнө мүмкүндүк беришкен жок. Канча кылган менен илгерки кишилер эмеспизби деди кайненеси, жаш келиндин сыпаараак болгону жакшы экендигин айтып. Закеш Самыйды сүйө билгендиктен кайнененин каада сактаганын оор көргөн жок. Элден эрте туруп, уй саады, самоор койду. Элден кеч жатып, эшиктерди бекитип, жарыкты өчүрдү. Сакалдуулардын көзүнчө шарактап күлбөдү. Катуу үн чыгып жаткан сөздөргө дагы аралашып кетпеди. Ийменип жол бошотуп, шыбырап сүйлөп бардык оокатын бүтүрө берди. Келининин ыйбалуу ишкер экенин билип, Самыйдын энеси башкалар алдында боюн көтөрүүчү болду. Тең тушкарларга мактанып, келинин андан бетер ийиктей ийрилтүүнү ойлонду. Бирок жаш келинден өзүнчө турмушка деген көз карашы, өзүнчө таламы бардыр деп ойлогон жок. Ойлосо да аны билмексинге салды. Өзү да өз кезинде келин болгонда, баланы жашынан, келинди башынан деген макал бар. Кийинчерээк биз мындай карай түшкөндө күнүбүз эмне болот? Азыртан тас таңдап, эркелетип жиберсек, кийин көргүлүктү ошондо көрөбүз. Самыйды ээрчитип алып, кээ бир келиндер өңдөнүп кете берсе, биздин колдон эмне келет? Башынан сөз ашырбай, бирдеме деселе, беттен алып турган тажаал келиндер, башынан башкарылбаган келиндер деп ойлончу кемпир. Ал эми Закеш жагынан айта турган болсок, ал турмушка чыга электе кээ бир келиндер эски салтка канчалык баш ийип жүрсө да, кандайдыр ишти оңой бүткөрүп жүргөнсүгөн. Нары ошол жасалма кыймылы өзүнө жарашып турган. Бирок анын чындык эмес экенин Закеш өз башына келгенде толук түшүндү. Эмне үчүндүр өзү ар качан кылмышкер өңдөнүп, атүгүл санда жок киши өңдөнүп, бук боло баштаганын сезди. Күйөөгө тийүү деген көзгө көрүнбөгөн бир торго чырмалуу деген сөз тура деп ойлоду Закеш. Дагы бир жагынан алганда иш ушул бойдон кала берет деп ал ойлогон жок. Бир күнү Закештин кыз кезиндеги достору келишти. Закеш короодон эле чуркап барып, аларды кучактап калды.
Кыздар менен үйрүлүп өткөн кеткендер жөнүндө, сагынуулар жөнүндө сүйлөшүп, короодо бир нече минута туруп калды. Закеш досторунун издеп келерин билген, бирок мынчалык кыябын таап, бук боло баштаганда келип көңүлүн көтөрүп кетерин ойлогон эмес. Закештин кубанычы койнуна сыйбады. Жүргүлө үйгө киребиз деди. Закеш үйлүү жайлуу өңдөнүп. Кыздар бирден эле макул болушту. Көрүү керек, ар жак бир жагын байкоо керек. Буудайдын барар жери тегирмен экенин кыздар билет эмеспи? Закештин кайненеси ички үйдө жүн тытып отурган. Эшик ачылып кирип келген кыздарды көп деле жактырбады. Келинин жаңыдан жакшы сапатка үйрөтүп келе жатканда тастаңдап атасынын төрүндө жүргөн кыздар Закешти ээликтирип, аркы беркини ойлонтуп кетиши мүмкүн да. Сен кимдин кызысың? Деди кемпир плашчан кара кызга. Жаңы энемдин, деп жооп берди кыз. Баса, деп койду кемпир. Энеңди тартып, эки колуңду чөнтөгүңөн чыгарбай турбайсыңбы? Сенчи? Костюм юбка кийип, башына чарчы жоолук байланган ак жумал кыз Обдулду дагы жооп берди. Сартбайдын кызымын. Баса, деди кемпир ага дагы. Атаңды тартып, мурдуң кырдуу экен. Кемпир келген эки кызды отура элек ушундай сөздөр менен сындырып коюп, жүнүн тытып отура берди. Башка сөз айткан жок. Кыздар экзамен бергенде да мынчалык кысылып көргөн эмес. Алар отурушкандан кийин бири-бири менен шыбырашып сүйлөшүп калышты. Закеш кыздарды үйгө баштаганына өкүндү. Нары кысынып, досторунун алдында уялып турду. Курбуларыңа чай кайнатып бербейсиңби, деди кемпир бир окумдан кийин Закешке. Закеш кыздарга карады эле, алар жок, рахмат, ичпейбиз дегенсип чүйрүңдөшүп койду. Ак жумал кыз үйдөгү жасалгаларды тегерете карап келип, кийим жапкычтагы саймага көз токтотту. Тигини ким сайды деп шыбырады Закешке. Мен дегенди билдирип, ал ээгин өзүнө тартып койду. Плашчан кара кыз ээрден чыгарып башын экчеди. Сен кантип эле ушундай саймак элең? Бул кезде эшиктен кирип келе жаткан киши болсо, үйдө эч ким жок деп ойлогондой эле. Ушунчалык тым-тырс үйдө эмне өкүм сүрүп, эмне бийлик кылып жатканын кыздар ичтеринен түшүнүп турду. Бир убакта кыздар эми кетели деп шыбырашты дагы, орундарынан туруп, өтө тездик менен короого чыгышты. Асманы бийик, тегереги ачык жерге чыкканда, кыздар эмнегедир каткырып күлүп жиберишти. Кемпирди туурап сүйлөп, плашчан кара кыз берки экөөнү андан бетер күлдүрдү. Менин кайненем ушундай болсо, бир күндө турбас элем деп да жиберди. Кыздардын короодо шарактап күлгөнү, бирдемелерди айтып жаткан үйдө отурган кемпирге даана угулуп турду. Закеш досторун жолго салгандан кийин үйгө кирип түшкү чайга кам көрдү. Ал самоорго суу куюп, чакмак даярдап жатканда эмнегедир көңүлсүз болду. Кийим, тамак, жасалгалуу үй, өзүнүн сүйгөн жигити баары эле бар, бирок бирдеме жетпейт. Закешти өкүндүрөт. Анысы мурда өз колунда бар болчу. Турмушка чыкты да, андан ажырады. Ал баарынан да кымбат, баарынан дагы жагымдуу эле. Түшкү тамакка келген Самый оозгу үйгө кирди эле. Закеш буфеттен бирдеме карап жатыптыр. Ички үйдүн эшиги кыйга чачык болчу. Самый кирип келери менен ички үйдөн куру жөтөлүп үн угулду. Кемпирдин мунусу, мында киши бар, үйгө кирген кимсиң дегени. Самый өзүнө жалт караган Закештин муңайым көзүн көрүп, эмнегедир аяп кетти. Сүйкүмдүү, нары эстүү жубайынын өңү сынык экенин Самый бүгүн байкагансыды. Ал Закешке жакын барды дагы, чайник кармаган колунан кармай калып, өңүнө тике карады. Закеш мындай текшерүүнү ичинен жактырган жок. Кое бер, уят деген ишарат кылды. Бул кезде оозгу үйдө тынчтык өкүм сүрүп турган. Кандайдыр бир киши келип, Закештин жанына барганда бууга айланып кеткенсип, жымжырт боло калганынан улам, кыжым пальтосун жамынган кемпир эшик түбүндө пайда болду. Ал эшиктен башпакты дагы жооткото жөтөлүп, эчтеке билгеним жок дегенсип короого чыгып кетти. Кармаба десе болбойсуң, энем чыга келерин билгемин, деди Закеш. Самый колун шилтеди.
түшкү чайды ичип жатканда чай куюп отурган Закештин көзү Самыйдын көзү менен кандайдыр айкалыша кетти. Самый мурутунан күлдү дагы акырын көзүн кысып койду. Закеш күлүп жибере жаздап, кызара төмөн карады. Чынын алып чай кой, жер тиктебей, деди кайненеси. Тузду мага жакын койчу, чайдын такыр эле даамы жок. Закештин жүрөгүндө көңүлсүздүк пайда болду. Чайды мындан артык дагы кандай куюш керек деп ойлонду ал, туз салган кутуну энесине жылдырып жатып. Чайын ууртап отурган кемпир жаңкы кыздар жөнүндө сөз козгоп калды. Эмки кыздар эркек баладан да жаман. Ошолорду алган киши эмне болот? Эне, кайсы кыздарды айтып жатасыз, деди Самый. Закештин достору короого чыгып алып, шаңкылдашат эле, шаңкылдашат. Ичинен ренжип отурган Закеш бул сөздөрдү уккандан кийин андан бетер көңүлсүз болду. Сөздүн төркүнү өзүнө тийип жаткансыды. Бирөөнүн кыздарында кемпирдин жумушу эмне? Ал ушундай ойлоп отуруп, кайненесинин бошогон чынысын дагы көрбөй калды. Ботом, чай койбойсуңбу? Шашып калган Закеш чынын ала коем деп сүтүн төгүп алды. Ушул бир көрүнүшкө Самый ичинен кападар боло баштады. Акыл эстүү келинин мындай каккылап отуруунун эмне кереги бар? Кемпирге эмне жетпейт? Көзүнүн кареги менен кошо тегеренип жүргөн аз келгенсип. Көңүлгө тие турган суук сөз угуу Закеш үчүн мүлдө кажетсиз эле нерсе. Келин эстүү болсо, бул кайната, кайнене үйдүн ырысы. Андай келинди башкаруу үчүн аны башкарган киши андан дагы акылдуу, эстүү болуш керек да. Салт санаага, эски каадага камай берүү, ысылуу суукту сөз угузуп, ичинен кемирүү, бул ар кандай эстүү кишини дагы жолдон азгырат. Турмуштун мындай жөнөкөй сырларына азыр Самый эмес, балдар дагы түшүнөт. Самый азыр жаш бала эмес. Мындан мурда эле энесинин каада сактаганынан аздап чоочулаган болчу. Азыр кыйытып болсо дагы чындыктын учун кылтыйтуу зарыл өңдөнүп турду. Эне, деди Самый, кыздардын кандай жүргөнүн эмне кыласыз? Эмне болсо эле айта берет экенсиз. Бирөөнүн жаш баласын антүүгө болбойт да. Кийинки сөздүн төркүнү Закеш жөнүндө экенин энеси да Закеш да түшүндү. Мен эмне дептирмин? Деп сурады кемпир кайра. Кыздардын ыйбалуу болгону жакшы да. Чопочоң бойго жеткен кыздар көчөнү башына көтөрө шарактаган эмне? Аялдарга адептүүлүк эле жарашат, жаман болсун деп жатат дейсиңби? Закеш унчукпай чата кырбап кетпесе экен деген ойдо отурду. Самый каршы сүйлөп талаша кеткен жок. Түшүнсө, жаңкы сөз дагы жетээрлик. Энеси болсо Самыйдын Закешке болушаарын ачык түшүндү. Мунал мурда эле божомолдогон. Ортодон дагы бир нече күн өттү. Закеш жаңы түшкөн келин болгон үчүн жумушка чыга элек болчу. Келгенден эртеси эле жумушка чыгуу кандайдыр ыңгайсыз эле. 1 ай, жарым ай убакыт өткөрүп барып, анан ишке чыгуу ылайыктуураак көрүнгөн. Азыр болсо ишке чыгуу Закеш үчүн эшикке чыгуу менен эле бирдей болду. Бир аз тышта эмгектенсе, башка келиндер менен эрмектешсе көңүлү да көтөрүлөт. Бугу жазылат. Кайнененин басып турган каадасынан аздап болсо дагы кутулат. Ошон үчүн ал жумушка чыккысы келди. Бирок ага кайненеси мындай жооп берди. Элден журттан уят. Жок дегенде 3-4 ай тура тур. Жетишпей жаткан эмне бар? Баягынын келини 1 ай боло элек деле кызылча отоп жүрөт дебейби эл? Инилеримди сагындым. Үйгө барып келсемби дедим эле, деди Закеш акырын гана. Инилериңди сагынсаң чакыртып ал. Уят болот. Жаңы түшкөн келин атасыныкына жетип барса. Закеш дагы тим болду. Самыйдын атасы жоош киши болчу. Бала чаканын ишине аралашчу эмес. Бирок ошол күнү кечинде кемпирине келини жөнүндө биринчи жолу сөз айтты. Азыркы жаштарды билбейсиңби? Закештин эркине койсоңчу. Мейли, барам деген жерине барсын. Эстүү бала көрүнөт. Тимжат, деди кемпир абышкасын чыканагы менен нукуп, жаман болсун деп жатамбы?
Өзүң бил, баркыңды кетирип аласың го. Сен берген тамакты ичип жөн жүр. Болбосо куу башкаласың. Булар кетишчү болсо, мен дагы сенден кетем, байка. Ал бизди сыйлаган үчүн ыраазы болушуң керек. Ким билет, анын кетип калаарын. Унчукпа. Кап, саа Кудай бардыр, деди да чал ары оонады. Маанилүү иштер жөнүндө жаткандан кийинки сүйлөшүүнүн карттар жагындагысы ушуну менен тынды. Ал эми жаштар дал эле ушул маселенин өзүн эки түрдө чечти. Самый, биз деле башкалар өңдүүбүз, туурасын бетке айтуубуз керек. Ага көнбөсө бөлүнөм. Сүйгөн жарымды кылмышсыз эле кажалай беришине жол койгум келбейт, деди. Закеш болсо буга каршы. Буларга катуу кетүүнүн кереги жок. Акырын түшүнөт деген пикирде болду. Бул өңдүү принципсиз чиримпоздукка Самый көнө алган жок. Ушул айылда көп эле келин бар. Ошонун кайсынысы сенин күнүңдү көрүп жүрөт? Эгер ушул баштан энемдин терс жактарын айта жүрбөсөк, акыры түбү ким билет? Бир көңүлсүздүк туулуп калышы дагы мүмкүн. Ошон үчүн мен эртең эле ишти козгоюмун деген ойду, Закешке каршы ойду дагы ошол оюнда бекемдеди. Айтканындай эле эртеси Закеш эшикте жүргөндө Самый өз пикирин ата-энесине айтып салды. Эне, сиз көп каада сактабасаңыз, мен өзүм теңдүү жолдошторумдан уялып жүрөм. Каада сактаганың эмне? Дайыны жок сөздү козгобочу балам, деди энеси. Мунуңуз болбойт. Закеш жумушка чыксын. Үйүнө барам десе барсын. Закеш эч кайда барбайт, деп кес айтты кемпир. Ал сага арызданып жүрөбү. Катмыңа болушуп, энеңе акыл айткандан уялсаң боло. Эшиктен Закеш кирип келди. Ал кирип келери менен үйдө бир көңүлсүздүк барын сезе койду. Чындыкты айтуу керек. Минте берсеңиз, бизден айрыласыз, деп жиберди ачууланган Самый. Кемпир ушундай болмок дегенсип уулуна катаал карап турду дагы. Сен кетсең, биз өлүп калат бекенбиз, деди. Кет, сени тууп ушу даражага жеткиргеним үчүн кет. 5 мүнөт турбай жогол. Бул сөздөр аз келгенсип, кемпир калчылдап ордунан туруп, алдастап жыйылы турган жүккө жетип барды. Ал, мына бул дүнүйөңдү дагы ал, баарын ал. Заматтын ортосунда жаздык жууркандар биринин артынан бири ооз көйдү көздөй учуп түшүп жатты. Кемпиринин кыялын билген чал күңкүлдөп эшикти көздөй жөнөдү. Кудай атты муну. Желпинип алдыңбы? Закеш эмне кылаарын билбей эшик түбүндө турду да калды. Чатактын мынча ырбап кетиши жөнүндө ал ойлогон да эмес. Эми элдин баары менден эле көрөт. Азизилдей азгырып, Самыйга тийип алган соң, карган ата-энесинен бөлүп алып, жолго түштү дешет. Закеш ушуну ойлоп, сай сөөгү сыздап турду. Самый дагы муну күткөн эмес. Ал иштин чындыгын айтып, энесин эпке келтирем деп ойлогон. Бирок өз колу менен айдаган эгинин ордуна коко тикене көсүп чыгаарын ким билиптир. Энеси кара санатайлык менен булардан кутулайын деп жаткансыды. Мейли, жылан чакпай, жылкы теппей, өзүнчө эле эл журтка күлкү болоор ишти козгогон соң, менин эмнем коройт? Биз өлбөйбүз, кана ишти байкаша жатаарбыз деп ойлогон Самый бирден эле ачуунун кулуна айланды. Ооз көйгө чуркап чыкты дагы. Ыргытуу деген андай эмес, мындай болот дегенсип баягы жууркан төшөктү короого ыргыта баштады. Мына, кетсе, азыр жогол, экинчи көзүмө көрүнбө деп жатты энеси. Ай, сен эмне кылып турасың? Кемпир Закешке карады. Кылаарын кылып коюп, кылжып менен бууп коюп. Эмне кылмаксың? Бас жогол, сен эмес, өз баламдан дагы жакшылык күтүп турганым жок. Самый ички үйгө энтигип кирип келди. Көзү канталап кетиптир. Кий кийимиңди, деди ал Закешке буйрук үн менен. Биз артык баш экенбиз да бул үйдө. Закеш кыймылдабай ордунда тура берди. Анын акылдуу көздөрү жер тиктейт. Күтүлбөгөн бактысыздык анын айласын кетирип турган. Самый калып калган 2-3 китебин алып, короого өзүнө тиешелүү буюмдар чачылып жаткан жерге ыргытты. Полду ое басып, энесин жанында өтүп, дагы
бирдемем калган жокпу дегенсип үйдүн булуң бурчтарына карап кайра кирип чыгып жатты. Көчөдөн өтүп бара жаткан самыйлардын кошунасы корооду чачылган жууркан төшөктү көрүп, акырын басып уруш талаш болуп жаткан үйгө кирди. Самый муну мүлдө жактырган жок. Эси жок кишилер бирөөнүн бактысыздыгын концерт көргөндөй кызыга карап, анысы аз келгенсип калпчынын аралаштырып элге жомоктой жүрмөгү бар эмеспи? Кошуна үйгө кирген соң: "Ой, эмне болгон силерге? Уят го мунуңар" деди. Самый андан бетер кызып: "Жүр дейм. Эмне кылып турасың? Же айланганы турасыңбы?" деп келип, Закешти кароодан алып тышка сүйрөдү. Бирок Закеш чыкпай койду. Ал Самыйдан кутулууга тырышканда алыша түшкөндөй көрүндү элге. "Ой балам, Самый, сен эмне болгонсуң?" деп кошунасы ага жакындады. Самый андан бетер күчөп кошунасын дагы кагып таштады. "Сиз аралашпаңыз" деди ал. "Өз жөнүңүзчө кете бериңиз." Ал дагы Закешти алып кетмек болуп, колдон алды эле. Закеш колун жулуп алып, Самыйдын көзүнө тике карады. "Мен эч кайда кетпейм", катуу айтты ал. "Силерди бөлүп жарганы келди дейсиңерби мени?" Самый да, анын энеси да, кошунасы да Закештен мындай чечкиндүү сөз угабыз деп күткөн эмес. Самый эмне дээрин билбей туруп калды. "О, акылыңдан айланайын, Закеш" деп жиберди кошунасы. Бербей өөрчүп бараткан өрттү ыгынтаап бир эле чака суу менен өчүрүү кандай гана кишинин колунан келет болду экен. Самыйдын энеси өзүнүн жаңылганын сезе коюп, ушунчалык жеңил баалуулугуна өкүндү. Бирок тышынан аны билдирбестикке тырышты. Абдан карара күйгөн киши өңдөнүп, кара күчкө сүйлөнө берди. "Кеткиле, бириң жакшы киши болуп, бириң күч көрсөтпөй. Акыры бир күнү кетесиңер, ушул баштан жоголгула." Мына ошол кезде Закеш зыпылдай басып барды дагы кайненесинин мойнунан кучактап өпкүлөп жиберди. "Көлөкө менеке, мен кетпеймин. Муну баштаган дагы мен эмес." Самый эшикти көздөй жөнөдү. Кишилер өмүрүндө кара ташты дагы эритип жибере турган мээрим үстөмдүк кылган минуталар сансыз ээлик кылды. Четте карап турган кошунасынын жүрөгү элжиреди. Кемпирдин көзүнөн жаш тоголонду. Эртеси эртең менен Закеш тура электе кемпир самоор койду. Анын дабышын угуп, Закеш тез турду дагы эшикке чыга берип, Даристен кайненесине туш келди. Кемпир Закештин колунан кармап, анын арыктап калган сүйкүмдүү өңүнө, акылдуу көздөрүнө бир нече секунда карап турду. "Жакшы жүрчү, садага кетейиним. Инилериңди көрүп кел, киного бар. Мен өз энең эмесминби?" Сиздер белгилүү жазуучу Аман Саспаевдин "Кайнене аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.